Урматтуу Алымкадыр Сабырдинович, сиздин ишмердүүлүгүңүз боюнча көрүп атабыз, билип атабыз. Рахмат. Кыргыз медицинасында толгон токой, көйгөйлүү маселелер көп. Муну сиз өзүңүз дагы көрүп атасыз. Айрым учурларда чалынып, жыгылып, мүдүрүлүп, ошолордун арасында кармашып аткан учуруңузду да көрүп атабыз да. Биз ошондон ийгиликтүү чыгып кетишиңизге тилектешпиз. Анан менин айтайын дегеним, могул жерде өзүңүз билесиз, бул коомго жалпы маалым болуп кетти. 18 декабрда Кубанычбекова Алиянын 3 жаштагы кыздын өлүмү боюнча. Ушул жерде КГМАнын медициналык борбору экен да. Бул жерде министрликтен комиссия түзүлгөн да, комиссия түзүлүп, комиссия өзүнүн жыйынтыгын биринчи күнү СОС комитетте угусту. СОС комитетте мындай талкуу болду. Ооба, бул жеке менчик клиникасы экен, анык ошол? Ал жерде жеке менчик стоматологический клиникадан договор түзүлбөптүр. Эмеси жок экен алардын. Договор түзүлбөптүр. Договорду ошол күнү каза болгон күнү кечинде түнүшүндө үйүнө барып түзө койгон үчүн анын директору мен жумуштан ошол күнү алдым. Правоохранительге өткөрдүм. Эмне үчүн дегенде жеке менчик клиниканын директоруна барып, ар кандай сөздөр менен, ар кандай эме менен кол койдуруп кетиптир. Бул абдан чоң нарушение. Ага чейин договору жок, лицензиясы жок, аккредитациясы жок. Буга чейин иштеп келатышыптыр. Бул деген кылмыш. Бул деген чоң кылмыш да. Канчалаган адамдардын өмүрүн ошолор эч кандай договору жок, эч кандай лицензиясы жок. Лицензиясы да жок да, туурабы? Лицензиясы да жок. Лицензиясы да жок экен. Канча могул жерде 3 жашар баланын энеси, атасы кандай азапка чегилип атат, туурабы? Буну менен КГМАнын ректору дагы жооп бериш керекпи? Мунун дагы мынакей биринчи күнү мен командировкада болуп калдым, өзүм да катышайын дегем. СОС комитетте болду. СОС комитеттин председатели мен ойлоп атам, жыйынтык чыгарып туруп, жогорку кеңешке алып чыгат го деп атам. Мен ойлойм, СОС комитеттен болобу, КГМАнын дагы ректору жооп бериш керек. Мындай договору жок болсо, лицензиясы жок болсо, ушунча адамдардын өмүрүнө залалын тийгизип атса, частный нерсени алып келип алып туруп, ошол жерде адамдын өмүрү менен ойноп атышат. Өмүрү менен ойноп атышат. Жанагы Севаран деген дем алуу жолу аркылуу берген дары бар экендигин, ошону бергендигин, ошону колдонгондугун аныктаган комиссиянын жыйынтыгы чыкты болуш керек деп ойлойм мен. Аныкы мен комиссия түзгөндө эң чоң специалист ошо стоматология боюнча түзүп, ал өзүнүн комиссиянын жыйынтыгын берип чыгардык. Правоохранительный органдарга да бердик. Ошонун айынан жанакы врачтар азыр СИЗОдо отурушат. Мен ойлойм, жанагы директорун ошонун муну жумуштан четтетип коюу эмес, жоопкерчиликке тартуу керек. 3 жашар кызды энесинин колуна карматып коюп туруп, кабинетти жаап бекитип качып кетиптир деген маалыматты айтып атышат, ата-энелер келип ыйлап атышат. Бул деген кылмышкер да, анык кылмышкер да. Эгер андай боло турган болсо. Туура, мен дагы кошулам сиздин. Экинчи нерсе, Алымкадыр Сабырдинович, могу сырттан келип аткан биздин мигранттарыбыз бар да, депорт болуп келип атышат. Бирок жугуштуу ооруларды алып жүрүүчү оорулар менен келип аткандар бар экен да. Ушуларды жерлеринен учетко алып, көзөмөлгө албаса бул өтө чоң коркунуч. Ушул боюнча иш жүрүп атабы? Сиз абдан туура айттыңыз. Мынакей мен азыркы кезде Пакистандын премьер-министри менен саламаттык сактоо министрин чакырганына барып, ал жерден келдим. Азыр да ойлонуп атабыз. Эмне үчүн дегенде, ал жакта жугуштуу оорулар менен биздин иммигранттар маселе келген студенттерди да, келген жарандарды дагы бир текшергенге, текшерип какой-то бир изоляция кылганга программа түзөлү деп атабыз. Эмне үчүн ошолордон көп инфекцион оорулар жугуп кетип атышат. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм, бар болуңуз.